урматтуу биздин кичинекей кыздарыбыз мектепте кандай окуп болду экен, мектепте кайсы сабакты жакшы окуйсуз? Анан комуздун сырткары эмне менен алектенесиз? Сабакта биз 5 окуйбуз. Мен көбүнчө математика сабагынан кызыгам. Математика сабагы. Анан комуздан сырткары, сабактан сырткары эмне кыласыз? Математикадан сабак кылам. Математикадан кошумча сабак. Анан бир күндө комузда канча күн ойнойсуз? Канча күн машыгасыз? Бир күндө 5 жолу машыгам. Канча саат? Канча саат убакыт бөлөсүз комуз ойногонго? 1 саат. 1 саат, мыктысың. Сизге дагы ушул суроо. Мектепте кайсы сабакты жакшы окуйсуз? Өзгөчө кайсы сабак жагат? Мен мектепте музыка сабагынан, кыргыз тили сабагынан, сүрөт сабагынан жакшы окуйм. Мен комузда комуз черткенде 1,5 саат, 1 саат. Бир күндө 1,5 саат убакыт бөлөсүз. Анан комуз черткенден сырткары, сабактан сырткары эмне менен алектенесиз? Комуздан сырткары мен сүрөт тартуу, өрдөө менен. Үй жумуштарына жардам берем дебейсизби? Жакшы. Анан башка сабактардан да жакшы окуйсузбу? Ооба. Жалаң 5ке дейин баал окуйсуз, Кийинки кызыбызга ушул суроолор болсун. Мен бардык сабактарды жакшы окуйм. Кызыккан сабагым орус тили. Комузду бир күндө 2 саат чертем. Комуздан сырткары, сабактан сырткары эмне менен алектенесиз? Бала караш. Бала карашасыз, Кийинки кызыбызга да ушул суроолор болсун. Мен комузду күндө эле 2 саат, 2,5 саат убакыт бөлөм. Сабак мектепте кандай окуйсуз сабакты? Жалаң 5 окуйм. Кайсы сабак өзгөчө жагат сизге? Кыргыз тили. Анан комуз кээде сынактарга катышканда көбүнчө ошо комузга басым жасап сабактарды салып кетпейби? Жок. Баарын тең алып кеткен аракет, Караңыз жигиттер шаардын таланттуу, кандайдыр билимдүү биздин жаштарыбыз. Сонун керемет. Негизинен дал ушул Ташкентте өткөн эл аралык сынакта 3-орунду алып бердиңиздер. Жолда куттуктап өттүк. Дагы бир куттуктайбыз. Негизинен дал ушул сынакка катышканда сиздер өзүңүздөргө эмнени ала алдыңыздар? Комузду көбүрөөк чертүү, жана тартынбай сүйлөнүү, комузбен көбүрөөк алектенүү. Демек, дал ушул сынакта сиздер көп нерсени өзүңүздөргө камтый алдыңыздар, Комузда дагы да болсо көбүрөөк ойношубуз керек экен. Эл аралык сынактарда гран-при түшүрүбүз керек экен дедиңиздер. Дал ушундай ой болду. Дагы да болсо эжекебиздин айтканын кылып, сабакка такай барып, комуз илимине калтырбай катышып, мына сырткары дагы да болсо кошумча өнөрлөрдү дагы үйрөнүшүңүздөргө тилектешпиз. Ал эми дагы да болсо сиздер үчүн уруксат берели, күйөктөр бериңиздер. Анда сары кыздардын чыгарманы чыртып берели. Анда сары кыз деген күүнү тыңдайт экенбиз, биргеликте.
кичинекей бөлүктөрүбүздө, э? Анан негизи эле комуз үйрөнгөндө сиздер үчүн эң кыйын эмне болду? Комузду үйрөнгөндө, балким башында ойноп баштаганда Ырдоо, комуз ооруйт черткенде, же болбосо ырдоодо эмнеси кыйын болду? Бизге черткен кыйын болду. Мгм. Биринчи жолу черткенибиз үчүн кызык. Ооба. Кол ооруганда анан жалпыланган учурларда, же болбосо комуз черткибиз келбеген учурларда эжекебизге кандай шылтоолорду айтабыз? Кийинки окуучуларыбыздан сурайлы, бул жактан, э? Микрофонду алып жооп берсеңиз. Шылтоо кылбайды, Шылтоо кылбайсызбы? Такай бардык сабактарга катышып, комузда бардык тапшырмаларды аткарасызбы? Уктап калганда кандай шылтоо айтабыз? Мектепке кечигип калган учурлар болобу? Сабакка кеч калып. Ушул Эмне деп шылтоочу. айтасыз? чыдасын айтам. Чынысын айтасыз, э? Кийинки окуучубуз сиз кээде бала карап бошобой калганда, же болбосо өзүңүз жалпоолонуп калганда, сиз кандай шылтоолорду айтасыз? Шылтоо айтпай эле. Сиз да чынын айтасыз, э? Демек, биздин окуучуларыбыз ар тараптуу мыкты. Ооба. Ардактуу көрүүчүлөр, замандаштар, дагы да болсо ушундай таланттар өнүгө берсин дейбиз. Дал ушул окуучуларды тарбиялаган